Ал жактан англис тилиндеги кандай тамга сөздүн этегине келген болсо көптүк түрдү билгизет. Мисалы үчүн кыргыз тилинде көптүк түрдү билгизген сөздөр лар мүчөсүн улаган болсок, кыргыз тилиндеги көптүк түрдү билгизген сөздөр болот. Англис тилинде болгон болсо с деген мүчөнү уласаңар көптүк түрдү билгизген болот. С деген мүчөнү улайсыңар да ошол көптүк түрдү билгизген болот да. Мисалы үчүн мышык болгон болсо, көп мышык болгон болсо, мышыклар деген мүчөнү улаганда мышыклар болбойт, мышыктар болуп калат. Англис тилинде болсо cats болуп эсептелет. Бирок кечке эле неме боло бербейт. Ске да улана бербейт. Анан си дагы уланып эки түрдө болот. Бул көптүк түрдү билгизген сөздөрдө. Анан кийин кыймыл аракетти билгизген сөздөр. Аларды биз этиш деп коебуз. Бизде мисалы үчүн этиштер деп кыймыл аракетти билгизген сөздөрдү этиш деп айтабыз да. Орусча болсом глаголы. Мындай сөздү же болбосо тилди билерден мурун билем десеңер, тилди үйрөнөм, тилди тез үйрөнөм десеңер, көбүнчө неме жатташыңар керек да? Глаголдорду, этиштерди билгизген сөздөрдү, этиштерди жатташыңар керек. Глаголу орусча айтканда. Этиш деген биз мисалы үчүн кыймыл аракетти жасаган, билгизген сөздөр да. Биз эмне кылып атабыз? Ошону билгизген сөздөр. Мисалы үчүн мен азыр эмне кылып атам? Сүйлөп атам. Сүйлөп атам, бирок сүйлөгөнчө басып дагы кетип атам. Басып атат, ушул баардыгы кыймыл аракетти билгизген сөздөр. Этиштер болуп эсептелет.